ошондогу ЦУМ, Дордой, Ош базар, Аламүдүн, Комфорт, Орто Сай базарларында парковкага койгонго мүмкүн эмес, кардарларга мүмкүн эмес. Туура. Себеби ал жерде парковкаларды ошол жерде иштеген ишкерлер эртең менен барып саат 9-да барып машиналарын коюп алышат дагы, кардарлардын машинасын коеюн десе мүмкүнчүлүк жок. Туура? Ушуга эмне үчүн сиздер мисалы үчүн саатына 200 сомдон кылып же 100 сомдон кылып киргизбейсиңер тариф? Мисалы үчүн бу жерде азыр мисалы үчүн Сумда парковкасын 100 сомдон кылып койсоңор саатына, ал жерге ошо ишкер машинасын айдап келип койгон ага невыгодно болуп калмакта. Кечке машинасы эртең менен саат 10-да жумушка келет, кечки саат 10-11ге чейин иштейт да, Сумдачы 12 саат иштейт. 12 саатта 1200 сом чыгат эле дагы, ал киши машинасын айдап келбейт эле, такси менен келет болчу да, же болбосо жанакы маршрутка менен, автобус менен келмек да. Ушундай иш-чараларды эмнеге өткөрбөйсүңөр? Ушундай кылып тарифтерди бекитип, стоянкаларды ушундай платный кылбайсыңар? Абдан жакшы сунуш айтып атасыз, Арсланбек Абдыкаимович. Маселе биздин жогорку биздин өзүбүздүн шаардык кеңештин депутаттарынын токтому менен бекитилген 25 сом деп көрсөтүлгөн эле. Азыр мынакей буюрса мыйзам күчүнө киргенден кийин анан ушул мыйзамды кайрадан мыйзам негизинде ошону жолго салып алалы деп атабыз. Жок, 25 сом аларга выгодно да. 25 сомдон 250 сом, такси менен келип кетсе 300 сом болот. Андан көрө машинасын алып келип коюп, пробканы жасап коюшат, пробка создавать этип коюп жүргөн оңой да аларгачы. Андан көрө 1000 сом, 2000 сом кылып койбой, 100 сом, 200 сом саатына. Дордой базарга барсаңыз, ошол жерде парковка бардыгы ошол жерде иштегендердин машинасы турат. Кардарлар ал жерге кое албайт. Кардарлар Дордойду 2 айланып, чекелерге коюп, анан өздөрү пешком басып келет. Ушул жерлерди платный кылып койбойсуз, ага эмне кыйынчылыгы бар дейм да. Гор кеңештин немеси менен чечими менен чечиле турган маселе да булчу.